Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн мынан мен Бишкекте жүрөм. Жакынкы убакта биз непридуманные истории спектаклин даярдандык. Бизде атайын режиссерлор келип даярдады. Наставниктер да сахнага чыгып өз окуясын кооз, кызыктуу, адамдар уктатып койбостон күлдүрүп, ыйлатып айтып беришке бизди даярдады. Биз ошентип 5 күн даярдандык. Биринчи келгенде мен наставниктер келгенде ойлогом, мен сахнада көптөн бери сүйлөп жүрөм, жөн үйрөнөм да 1-2 күн жетет да 4-5 күн репетиция болбойт деп ойлогом. Бирок репетицияны баштаганда, бизди кыйнады го. Ал наставник бизди гонять этип, ары алып келип, бери алып келип кыйнады жаман, нагрузканы берди. Биздин потенциалыбызды көрүп атты ошол адамдарчы. Ошол адамдар көрүп, будан көбүрөөк чыгарса болот экен, будан азыраак чыгарса болот экен, будан азыраак талап кылышым керек экен, будан көбүрөөк талап кылышым керек экен деп ар бирибиздин потенциалыбызга жана тажрыйбабызга, опытыбызга жараша бизди нагрузка берип атты. Анан биз команда болуп, команданын эсебинен сахнада сонун сүйлөдүк, сонун айтып бердик. Келгендердин баары ыраазы болуп кетишти. Эмнеге дегенде биздин режиссерлор, наставниктер биз менен сонун иштеди. Бизди шунчалык жакшы даярдады. Бизден суруп чыгып атты го, бизден керектүү маалыматтычы, бизден керектүү эмоцияларды, керектүү биздин ичибиздеги сезимдерди суруп чыгып атты. Я не верю деп атты да кечкече. Я не верю, ишенбей атам, сен гана берди кайгырганың, сен гана берди сүйүнгөнүң, кайерде берди сен күлгөнүң деп бизди кыйнап атты. Муну мен эмне максатта айтам? Сиздин жашооңузда, бизнесте дагы наставник чоң ролду ойнойт. Наставникти сиз уга билсеңиз, наставниктин кылганын, айтканын кыла билсеңиз, сиз тез ийгиликке жетесиз. Наставник сизде ошол потенциалыңызды, сизге керектүү тапшырманы бере билет ал адамчы. Ал адам себеби сизге ошон көп адамдар менен иштеген. Бизде да ошондой болот. Кимдир бирөө наставникти дароо угуп түшүнүп атты, дароо аткарып атты. Кимдир бирөөгө түшүнүүгө убакыт керек болуп атты. Менде маал менен болуп атты. Бул мен айтайын деп, эмнени айтайын деп атат. Кайра айтыңызчы, көрсөтүңүзчү, мисал келтириңизчи деп кечке сурап аттым да. Эмнеге дегенде мен суу салып аткан болчумун. Эмнеге дегенде мен сторителлинг деп коет. Өзүңдүн окуяңды кызыктуу айта билгим келген да. Бул мага керек болуп аткан. Ошол себептен мен наставниктен суруп чыгып аттым. Мүмкүн болсо тапшырмасын аткарганга аракет кылып аттым. Мүмкүн болсо потенциалым барын колдонуп калганы, шансты колдонуп калганы аракет кылып аттым. Бирок жашоодо дайым эле мындай боло бербейт. Биздин группада, командада өзгөчө жаңы баштап аткандар наставниктин күчүн, наставник менен иштештин күчүн, пайдасын көп түшүнө бере элек болот да. Ошолордун бири мисалы үчүн Атыргүл да бир убакта бизнеске келип, биздин директорлорубуздун бири бүгүн биз жолугушуда сонун командабыз менен 25 кишидей отуруп сүйлөштүк. Ошол жерде өзүнүн опытын айтып берди. Айтты, Мирлан байке жаңы келип мага тапшырма бергенде мен аткарбай калат элем. Анан аткарбай калганда адамдар менен тааныш, адамдарга сунуш жөнөт, каерде болсо тааныш десе, аны мен кыла албайм деп жүрөт элем. Анан Мирлан байке жасадыңбы деп сураса, уялат элем да, анан кой азда тапшырма сурайт деп акырын качып кетет элем. Бик сурай баштайт, азыма тапшырма бере баштайт деп качат элем дейт. Мурун мен Мирлан байкеден качат элем, азыр ага жете албай кыйналам дейт. Азыр эми ошонун сабактарын, ошол айткандарын пайдалуу экенин эми түшүнүп атам дейт. Кийин ошонун айткандарын жасап мен чындап үзүрүн көрдүм, пайдасын көрдүм. Ошол кеңештерин айтсаң гана өсөт экенсиң, ошону түшүндүм дейт. Азыр жолушайын десем дагы убакыты жок ал адамдын дейт. Бир жума, 2 жума мурун мага алдын ала пландаштырып, андан кийин гана бир нерсе кыла алабыз да. Бир күн мурун айтсам менин колум бош болбойт да. Сиздин наставниктер менен иштегенде да ошондой болушу мүмкүн. Эгерде сиз биздин командада, биздин бизнесте иштеп аткан болсоңуз, сиздин наставниктериңиз бар. Сиздин наставник директорлоруңуз бар, сиздин наставник лидерлериңиз бар. Ошолорго жабышып, мүмкүн болсо ошолорго көп суроо бергенге аракет кылыңыз. Ошолордон суусап, суруу алган аракет кылыңыз. Ошондо гана сиз тез өсөсүз, ошондо гана сиз тез үйрөнөсүз. Ал эми сиз кадимки бизнесте болсоңуз, анда эмне кылсаңыз болот? Кадимки бизнесте да наставниктер бар. Болгон алар аз болот, андай шанс аз болот, бирок болуп калса албетте колдонуңуз. Наставнигиңиздин убактысы болбошу мүмкүн, ал бошобошу да мүмкүн, ал сизге үйрөткөнү кызыктар болбошу да мүмкүн. Бирок сиз кызыктар болуп, ошодон көбүрөөк үйрөнүп, көбүрөөк алган аракет кыла берсеңиз, ал сиздин кызыгууңузду көрүп, ал сиздин умтулууңузду көрүп, сизге жардам бергиси келет. Менде да ошондой учур болот. Кээ бирде менин видеолорумду көрүп жүрүп, жаш ишкерлер менен анчамчы келип сурашат, өздөрү чайга чакырып, сизден кеңеш алсак болобу, сизден консультация алсак болобу деп сурашат. Настойчивыйраак, катуураак чалып, катуураак көбүрөөк сурангандарына убакыт бөлөм. Анан жөн эле жазып коюп жок болуп кеткендерге кечиресиздер, менде убактым болбой калат да, туура түшүнүш керек. Мен кыйынсынган себептен эмес, болгону айла жок, убакыт бөлө албайм. Сиздин наставнигиңизде ошондой болушу мүмкүн. Сиз кимдир бирөөдөн кеңеш сурап атсаңыз, кимдир бирөөдөн көбүрөөк билип алайын, ийгиликке жетким келет, мен да өз бизнесимдин ээси болуп калат. Мен дагы келечекте 2-3 бизнесим болсо, ошол бизнестер менен акча түшүп турсам, мага ошол сиз кызыккан наставнигиңизде жашагым келет десеңиз, анда албетте ошол адамдардан кеңеш сураганга аракет кылыңыз. Бирок алар эч убакта сизге, "Ой, окуй, мен сени күтүп аттым эле, мен сени издеп аттым эле, менен да сурагандар болот экен" деп жабыша калган учурлар өтө аз болот. Көбүнчө алардын убактысы жок болот. Ошол себептен ага капа болбош керек, ооба түшүнөм. Бирок мен аракет кыла берсем, наставник мага убакыт бөлөт деп, сиз ошол наставникке жабышсаңыз, андан сизге көбүрөөк үйрөтө баштайт. Эми бул жогорку деңгээлдеги наставниктер болот. Эми жаңы баштап аткан наставниктердин группасы, командасы аз болот. Ал адамдар сизге албетте убакыт көбүрөөк бөлө алат да. Анан директорлор убакыт бөлө албаса, андан чоң директорлор, серебро, золотой директор дегендер бар. 50 миң, 100 миң, 200 миң, 500 миң талап аткандар убакыт бөлө албаса, бул көп кетти дебеңиз. Туура түшүнүш керек, анын убактысы жок. Анын адамдар аябай көп да.
анын бизнесте иштери көп, жоопкерчилик чоң. Сизге көрүнбөгөн көмүспө көптөгөн иштерди жасаш керек. Ошол себептен анын убакыты жок болот, Анан наставникте мүмкүн болсо суруп алган аракет кылыңыз. Ал эми эгерде сиз наставник жок десеңиз, албетте биздин бизнеске кошсаңыз болот. Биздин бизнесте ушундай сонун мүмкүнчүлүк бар. Биздин бизнесте биз башка адамдарга жардам берип, башка адамдарга нолдон бизнес баштаганына жардам берип отуруп, аларга үйрөтүп отуруп, алар менен биз шериктеш, партнер болуп отуруп, өзүбүз дагы бизнесибизди чоңойтобуз да. Өзүбүздүн жаңы филиалдарыбызды өстүрүп, көбөйтүш үчүн биз ошондой умтулган адамдарга көбүрөөк жардам берип, ошолордун арасынан 50 миң, 100 миң акчага чыгарганы биз кызыктарбыз да. Ошол себептен биздин бизнеске келип кошулсаңыз дагы, эгерде сизге кызык болсо, биздин бизнесте биз сизге наставник боло алабыз. Ал эми сиз башка бизнесте болсоңуз, албетте ага деле биз жардам бергенге каршы эмеспиз. Болгону убактыбыз жетишпейт да. Анткени биринчи иретте биз өзүбүздүн бизнести өстүрүшүбүз керек, анан кийин башка бизнестерге жардам беребиз да. Ал эми сиз фабрикке катталган болсоңуз, кечиресиз, биз сизге наставник боло албайбыз, анда сиз башка командаларда өзүңүздүн наставнигиңиз бар. Өзүңүздүн жогору үстүңүздө эгерде сиз азыр сүйлөшүп аткан сизди каттаган адам сизге наставник боло албаса, үйрөтө албаса, анда анын үстүндө наставник бар, ага кайрылыңыз. Алда канаттандыралар болсо, директорлорду издеңиз. Директорлор дагы сизге наставник болуп бере алат. Болгону ал мага билбей атат, жардам бере албай атат дебеңиз. Туура суроолорду берген аракет кылыңыз.